иштер министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы турак жай кооперативтерине акчасын алдаткан 1000ге жакын адам арыз менен кайрылган. Жалпы чыгым 883 миллион сом деп эсептелген. Ошого карабай кооперативтерден үй алам деп үмүт артып жүргөндөр азая элек. Политклиника медиасы Медиарит программасынын бул чыгарылышында миллиондогон акчаларын кооперативтерге салган жарандар тууралуу баяндайт. Бишкектин 1-май райондук сотунда 6-июнь күнү Эслайн турак жай кооперативинин жетекчиси Бакыт Алиевдин соту болду. 1 жылдан ашык убакытка созулган соттук процесстер аягына чыгып, ал күнү сот Алиевди 10 жылга эркининен ажыратты. Анын катар сот Алиевдин бардык мүлктөрүн кооперативдин курмандыктарына эмес, мамлекетке өткөрүү чечимин кабыл алды. Бирок соттун мындай чечимине жабырлануучулар макул эмес. Себеби алар бул кооперативге салган акчаларын сот аркылуу кайтарып алабыз деп үмүт артып жүрүшкөн. 20-жылы берген пайчиктер до сих пор же акчасын ала албай, же үйүн ала албай жүрүшөт. Бизге ушул 1 жылдын ичинде 2 гана адамга эме болду, акча төлөнүп берилди. 50 миң, анан 75 миң. Андан башка 1 сом бир сомда акча берилген жок. Ушул убакка чейин Алиевдин оозунан бир да сөзү төлөп берем деген сөз чыккан эмес, моюнуна алган эмес. Мен деген мындай акчаны алган эмесмин деп. Алиевдин бир ошибкасы, бухгалтерский учет вообще жок мында. Бул деген өзүлөрүнүн каалагандай акчаны берген, каалагандай өзү колдонгон. Ошону менен өкмөткө дагы подоходный жана соцфонд сыяктуу төлөмдөрдү төлөгөн эмес. Бактияр Иманкулов дагы бул кооперативдин курмандыгы. 1 жылдан ашык убакыттан бери ар бир соттук процесске караколдон бери келип катышып жүргөн. Акчасынын баарын убагында Эслайн кооперативине салган Иманкулов учурда кыйын турмушта жашап жатканын айтат. Россияда 4 жыл эмгектенип, ошол 4 жылдык эмгекке бир түп айылынан, өзүм Ыскөл областы түп район Талсу айылынан болом. Анан ошо түп айылынан мен үй сатып алгамчы Россияда жүргөн кезде. Анан ошол үйүмдү сатып туруп 618 миң булардын колуна каматканда азыр мына үйүм жок, жайым жок. Квартира болду. Ошол азыркы жашаган квартирамды көрсөңөр эми аяк эми кечип койлама малканадан айырмасы жок. Жашайын десең да башка бирөөнүн үйү, өзүңдүн үйүң болбогондон кийин. Ошол эми баягы биз соттон адилеттүү чечим күтөбүз. Мисалы жазалануучулар ким кылмыш кылса ошол жазасын алыш керек обязательно. Элдин акчасын кайтарып бериш керек булар кооператив. Эслайн кооперативине жалпы 200дөн ашык жаран акчасын салган, бирок алардын 35 гана үйлүү болгон. Эми райондук соттун чечимине нааразы болгон бул кооперативдин жабырлануучулары шаардык сотко кайрылууну көздөп жатышат. Бул тууралуу алардын жактоочусу билдирди. Алиевдин мүлкүнө конфискация салынды. Бул чечимдин бул жагына биз нааразыбыз да. Себеби азыр конфискация бул болгон Алиевдин мүлкү бар, иш боюнча арестке салынган, камакка алынган, бирок эми мамлекеттин пайдасына өндүрүлөт да. Ошол эле учурда бул азыркы учурда бул жакта 20 чактуу жабырлануучулар бар. Жабырлануучуларга бир тыйын төлөнбөйт. Ошол жагына биз арызданабыз. Эми ал толук жетпесе деле, хотя бы 20-30 чактуу жабырлануучуларга жетмек. Ошол Алиевдин мүлкү, камакка алынган мүлкү. Ошол эле учурда азыр мамлекеттин пайдасына камакка алынды да. Жабырлануучулардын пайдасына эмес, мамлекеттин пайдасына. Бул чечимдин бул жагына биз нааразыбыз да. Бул чечимдин бул бөлүгүнө биз Бишкек шаардык сотко кайрылабыз. Негизинен өлкөдө канча турак жай кооперативи бар экени белгисиз. Мамлекет бул жаатта башкаруу саясатын жүргүзбөйт. Мындан улам кооперативтерден жабыркагандардын саны өтө көп. Бирок жактоочу ага карабай бүгүнкү күндө деле кооперативтерге ишеним артып, үй алам деп жүргөндөр аз эмес дейт. Дагы мына учур менен пайдаланып, Кыргыз Республикасынын жарандарына кайрылып кетейин дедим эле. Мындай финансалык организацияларга кошулган учурда, инвестиция кылган учурда, жана мындай кооперативтерге кошулган учурда сөзсүз юристтерге кайрылыңыз. Сөзсүз юристтерге кайрылып, алардан кеңеш сурап,
жана ошол инвестиция кыла турган организациядан тиешелүү документтерди, келишимдерди, арыздарды алып, ошо юристтерге көрсөтүп, акылдашып, ошондо гана акчаңыздарды бериңиз. Ар кандай рекламаларга, анан ырчылардын сөзүнө, блогерлердин сөзүнө ишенбей, 10 жолу текшерип, анан инвестиция кылыңыздар деп суранам да. Жана эгер жабыр тарткан болсоңуз дагы тергөө учурунда сөзсүз юристтерди жалдап, ошо чогуу тергөө учурунда деле катышкыла. Анткени азыр деле тергөө учурунда бир кандай кемчиликтер бар болуп атат да. Деген менен кооперативдин айрым өкүлдөрү жана кооперативдин мурдагы кызматкерлери Алиевдин күнөөсү жок экенин айтып, анын бошотулушун талап кылышты. Себеби алардын айтымында Алиевдин кооперативи келтирген чыгым сотто көрсөтүлгөндөй көп эмес. Үй алган инсандарыбыз 35 инсан алган азыркы учурда жашап атат, акчасын төлөп беребиз, даяр деп атышат, кээ бирлер полный жабабыз деп атышат. Бакыт Алиевич дагы айтып атат, мен төлөп берем эгер возможность берсеңер деп. Бул жерде өзүнүн ушерп 32 миллион болсо, башына 80 миллионду үйүп атат да. 80 миллион деп айтып атса, естественно, алда төлөгүсү келбей, азыркы учурда соттошуп аткан ушул болуп атат. Ал айтып жакта мүчөлөр айтып атат, туура аларды да түшүнүп атам, акчасына күйүп атат, аларды алгысы келип атат. Бирок Бакыт Алиевич берем деп атса, бул качып кетет дейт. Каяка качат? Ушунча 35 адамдын үйүн алып берген, еще мүлктөрү арестте турса, эч жака качпайт. Качкан тагдырда дагы мисалы үчүн мейли качат деп айтып атышат да, арестте турган үйлөрү буларга калып атпайбы? Ал кача турган болсо 35 инсанга үй албастан давно качып кетмек да бул жерденчи. Үй алгандар төлөп берели деген, бизде бул кооперативди баягы кооперативде ар бир мүчө протокольный собрание өткөрүш керек болчу. Протокольный собрание негизинде башка председатель шайлаш керек болчу да. Андай протокольный собрание болгон эмес, мыйзамсыз түрдө кооперативде рейдерский захват менен өздөрүнө алып алышты. Поликлиника медиасы буга чейин дагы кооперативдер тууралуу иликтөө жасаган. Иликтөөдө биздин журналисттер кооперативдер кандай иштерин жана аларга ишенүүдө кепилдик жок экенин аныкташкан. Себеби Кыргызстанда турак жай кооперативинин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөчү мыйзам жок. Башка мамлекеттердин тажрыйбасына таянсак, булардын аты турак жай, сактык, касса кооперативи деп аталат. Булар деген келген адамдардан дайыма акчаларды топтоп, алдыңкы адамдарга үй алып берип, же үй куруп берип, же үй сатып берип ушундай ишмердүүлүктү кылышат. Бирок бул мындай учурда бул финанс кооперативтерине өтө окшош. Ошон үчүн сөзсүз жана элдин акчаларын алып аткан үчүн жана финансовый надзор болуш керек. Көзөмөл сөзсүз болуш керек мамлекет тарабынан. Даже биздин өнөкөй мамлекеттерде, мына ошо Германия атасы деп айтабыз кооперативден, ошол мамлекетте дагы биз честный деп билген калкта дагы муну каттуу көзөмөлгө алып турушкан. Керек болсо ошо көзөмөлдөгөн орган федеральный бир орган болгон, надзор кыла турган, ошол жетекчилери аберсиз бир жолдорго барса алмаштырып жумуштан алып кое турган укуктарга ээ болгон да. Белгилей кетсек, 2022 жылдын башынан бери турак жай кооперативине алданганын айтып, милицияга кайрылгандардын арызынын негизинде 1000ге жакын кылмыш иши козголгон. Мындан улам Ички иштер министрлиги дагы кыргызстандыктарды каржы пирамидасынын белгилери бар кооперативдерге кошулбоого чакырып келет. Ошондой эле кооперативге салынган акчалар кайтарылбашы мүмкүн экени дагы айтылат. Эркай Мерикова, Инсан Бакиров, Поликлиника медиасы, Медиарейт программасы.